Артымда турган өзгөчө мечит Татарстан. Албетте мекендештерим, мечиттерибиз өтө көбөйгөнү жакшы, көбөйүш керек. Ар бир жерде ар кандай мечиттерибиз болгону жакшы. Өзгөчө мындай күмбөздөр болгону жакшы. Анан мындай жерлерде мечиттерде өзгөчө тынчтык да, тынчтык. Ошо бандит, хулиган балдар келип мечитте керектеп жүрүп менен сүйлөшөт эле, сухбет кылат эле. 2 сааттап кээде билесеңиздер, урматтуу мекендештерим, таң аткыча чейин сүйлөшөт элек да. Билесиздер эми ушунчалык проблема көп, маселе көп. Кээде бирөөнүн канын себепсиз төгүп койдум деп таң аткыча арманын айтып, проблемасын айтып, мечитке келсем эле жан дүйнөм тынчтанат дейт да. Мечитке эле келсем жүрөгүм тынчтанат, мындай өзүнүн кичинекей шамалы уруп, жүзүмө уруп, жан дүйнөмө тынчтык алып кирет деп кулагыма реал турда айтат эле да. Көп көчөлөрдү көрүп койду, акыры мечитке келип такалды да. Мечит адамды тарбиялап коет мекендешим. Кээде университет, мектеп, колледж бардыгын окуп бүтөт, бирок бандит болуп кетет да. Бардык жамандыкты кылат. Анан аны ким тарбиялайт? Мечит мекендешим. Демек, эң күчтүү колледж, эң күчтүү университет, эң күчтүү мектеп, эң күчтүү садик некен? Бул мечит экен мекендештер. Мечиттерибизди таза кармайлы. Себеби жан дүйнөбүздү таза кармашууга себепчи боло турган жер дагы мечит да.